Канаттууга жем болгон, тумшуктууга кор болгон Шопоков шаары. Мыйзамды көзгө илбей 34 жылдан бери 8 таза суу скважинасын калкынан аяп, өз билгениндей колдонуп келген градообразующий ишкана Кошой кант заводу. Мындан 40 жыл мурун республикабыздын картасында райондук макамдагы Шопоков Чакан шаары пайда болгон. Шаарга Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун аты коюлган. Аталган шаарда Чүй облусунда эң ири деп таанылган кант заводу жайгашкан. Совет доорунда аталган заводдо жылына 2 миллион тонна кант кызылчасы иштетилчү. Заводдо Совет мезгилинде Новотроицкий деп аталган поселоктун дээрлик тургундарынын бүт эмгекке жарамдуулары иштечү дейт Кошой кант заводунун ардагери Александр Барбалат. Совет учурунда мындай мамлекеттин макамындагы ишканалар жайгашкан аймагынын жашоочуларынын социалдык муктаждыктарын толук кандуу чечкенге милдет жүктөлчү. Бирок Шопоков шаарынын өнүгүү алгоритминде акыркы жылдары көрсөткөн өсүш балансы сакталбаганын учурдагы абалы далилдейт. Көрсөткүчтөрдүн анализин бюджет боюнча карасам, салыктардын баары жабык түрдө экен. Эч ким эчтекени билбейт экен, шаар да билбейт экен. Муниципалдык органдын тактап айтканда Шопоков шаарынын көйгөйү эмнеге байланган? Каржы дараметине, укуктарынын орду жана ошолордун аткаруу мүмкүнчүлүгүнө, Киреше булактарынын динамикасы түптүз жарандардын кабыл алуу динамикасына байланышы бар. Киреше аз муниципалдык органда жашоочу калк тарабынан социалдык жетишпегендиктерди кабыл албагандан чыккан чыңалуусу көп жаралат. Бул саясий дилемма, жарандар менен калктын ортосундагы тирешүүнүн негизи. Муниципалитетте чечилбей калган көйгөйлөр ичүүчү суу, жарыктандыруу, жол, таштанды маселесин жергиликтүү органдарына болгон терс мүнөздөмө жалпы аткаруу жана башкаруу бийлигинин дарегине өтүп кеткенинде. Ошо ата Диташ деп аткандар, бул азыркы биздин Сокулук райондук салык кызматында каттоосу жок. Шаардын башкаруу системасынын негизги финансылык жана экономикалык проблемалары жергиликтүү бюджеттин калыптануусу борборлоштурулган жана республиканын мыйзам чыгаруусу тарабынан мэриянын карамагына берилген функциялардын аткаруусун эске албайт. Шопоков шаарында жайгашкан Диташ жоопкерчилиги чектелген коом директору Камил Ниязов ишкана республикалык бюджетке салыктын баардык түрүн төлөөрүн айтып, алардын ичинде жергиликтүү салыктардын камтылуусун аныктады. Нас перевели в УККН, в город, в республику, то есть платим налоги мы туда, непосредственно в бюджет города практически налоги наши не идут, то есть идет перераспределение уже с республиканского бюджета. Мамлекеттик бюджеттин структурасында жергиликтүү бюджеттин үлүшүнүн азайып кетишинин туруктуу тенденциясы түзүлгөн. Учурда Шопоков шаарынын Киреше булагынын мүнөздөмөсүнө абай салсак, жалпы эсеби 87 миллион сомдук сумма чыгат. Шаардык бюджеттин структураларынын дээрлик баарынын 90% билим берүү, саламаттыкты сактоо жана ошондой эле социалдык тармактарда сарпталынат. Калган 10% аппарат жана шаардык башкаруунун муктаждыгына жумшалат. Мындай кырдаалда өзүн өзү камсыз кылуу, өзүн өзү каржылоо жана өзүн өзү жөнгө салуу сыяктуу жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун принциптери ишке ашпайт. Имея 16 акционерных обществ, таких промышленных предприятий, во что превратился Шопоков? Бывший мэр, где делся бывший мэр? Кто? Ну, Станов, где делся бывший мэр? Станов? Посадили? Коррупция. За что? За коррупцию. Если будет мэр хороший, вот, который я увижу, что он горит желанием, он все делает для того, чтобы было здесь лучше. Да кто же откажется помогать? А если я вижу, что он меня насилуют постоянно, заплати, а все остальное кладет в карман. Ну что, кто же тут появится? Вы поймите меня. Шопоков шаары райондук макамдагы шаар түзүлүшүнө кирет. Ири өнөр жай ишканаларынын саны акыркы учурда өсүүдө. Эгер мындан 5 жыл мурун шаар өнөр жай системасынын 16 акционердик уюмдар түзсө, учурда алардын катарын шаардын аймагында ири атагы тушоосу кесиле электеле маалымат мейкиндигин жарган ишканалардын сабы улантууда. 24-жылы биз жалпы налог 249 миллион сом төлөндү. Миллион сом. Анын 29 миллион сому бул соцфонд болду, да? Социалдык фонд.
Биздин камерабыз чагылдырган кадрларда металл буюмдарын жана кабель чыгаруучу заманбап технологиялардын негизинде иштетүүчү өнөр жай ишканасы ачылуунун алдында турганын баамдаса болот. Ал эми Айнекстан деп аталуучу заводунун келечеги кең экенин таштаган арышынан баамдаш кыйынчылыкты түзбөйт. Жаңы заманбап заводдун корпустары шаардын менчиги муниципалдык жерлерде өнүгүүдө. Ага көңүл бурганыбыз ушундай завод-фабрикалар орноп, өз аракетин керемет жетишкендиктер менен коштоп, өнүгүп, байып жаткан бизнес тутумдары орногон шаар эмне үчүн турмуштун улагасында калгандай таризде жашайт. Өзгөчө чочулоону шаардын таза суу, жылуулук, канализация, жарык, инженердик тармактагы жабдуулардын абалы жаратат. Булардын кызмат кылуу жана эксплуатациялоо мөөнөтү небак бүткөн. Шаардагы көйгөйлөрүнүн арасынан калкты сапаттуу таза суу менен камсыз кылуу маселеси эң орчундуу. Ошондуктан бүгүнкү пресс саякатыбыздын темасын ободон издебей жерден тапканыбызга маашырлана жолго чыктык. Албетте эң негизги бара турган объектибиз Шопоков шаарынын мэриясы, мекеменин жетекчиси менен жакындан таанышып, тамырынын кагышын байкоо. Раджу Норузбаев жаңы мэр болуп дайындалганына 3 айдын жүзү болуптур. Жаңы мэр шаар бийлигин кыйын кезең учурда кабыл алганы, шаардын таржымакалын өз биографиясында билген атактуу активист Бакыт Алымбековдун баамында өз натыйжасын берет. Ишене туралы. Бирок Шопоков шаарында түзүлгөн кыйын кезеңди жеңсе, жаңы жетекчи эли бой тоскоолдукту жолунан алууга такшалат. Ага жетиш үчүн албетте жаш жетекчиге колдоо керек. Киреше булагы каяка түшүп атат? Шопоков шаарынын бюджети болгону 87 миллион болуп атат. Ар бир түшкөн салык акча бул ошо биздин шаарыбызга өтө пайдалуу. Жана өзүңүз дагы айтып кеткендей, мына азыр жаңы ушул жерде заводдор, фабрикалар кудай мырза ачылган жатат. Ал жерде ошол жумушчу ордундар түзүлүп, ошол жерден жумуш, мисалы азыр сиз айтып аткан эле мына Айнекстан Гласландты айтсак, ал жерде мына эң биринчи этапта 300дөн 600гө чейин, андан кийин 600дөн 1200гө чейин, азыр өзү ошо 20 гектарда жайгашкан. Азыр ошо эки чоң цехи бар. Мына 300дөн 600гө чейин, экинчи этап 600дөн 1200гө чейин, анан 1200дөн 3000ге чейин болуп, ошол жаңы жумушчу орундар түзүлөт деген маалымат менен азыр иш алып барып жатабыз алар менен. Ошондой эле мына азыр өзүңүз көрүп кеткендей Металлторг сервис деп жаңы мына ишканабыз ишке кирген жатат. Ал жерде дагы 100дөн 150ге чейин киши иштейт. Жалпы бюджети 10 миллион болгон жатат. Ошо каралып жатканы 9,5 миллион өз салымынан жана ошо 500 миллионду бул Кыргыз Российский фонддон ошол жерден каралып жатат. Бирок шаардын өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген негизги тормозу бул жогоруда өндүрүш магнаттарынын сөзү менен ишинин дал келбестиги, эки ажырымдыгы. Павел Николаевич Немченко кошой кант чыгаруучу заводунун учурдагы төбөлү. Трибунадан узаткан сөздөрү угуп отурган элге бул жетекчинин өзү иштеген ишкананын гана эмес, даңктуу ысымды көтөргөн шаардын элинин багын ачуусуна көкүрөгүн тосуп, илгерки тарыхта сүңгүп кирип кеткен Советтер өлкөсүнүн адабиятынын ана башында турган Максим Горькийдин чыгармасынын каарманы, жүрөгүн сууруп элдин жолун жарыктандырган Данканын портретин элестетти. Шакап айткан жокпуз. Бул жетекчи улуулукту өзүнө маска кылып алганы, даңкы илгерки формацияда алыска тараган, мамлекеттин упчусун соруп даңкын ашырган завод эмес экенин унутта калтырганы бул каарманыбыздын улуулук деген аксиомадан кабарынын жогунун белгиси экенин баса белгилеп кетүүнү автордун жарым кылымдык журналистикадагы багажы жол берет деген таянычты айтууга туура келип отурат. Сөз ооздон чыкканга чейин адамга таандык. Ооздон чыгып, уккан элге тарагандан кийин ага жооп берүү милдет. В городе я вижу две большие проблемы. Это проблема, как вы сказали, с водоснабжением, она действительно есть. Вот когда завод запускается, сахарной воды, конечно, катастрофически не хватает. То есть мы делим воду между производством и населением. Тут надо, конечно, позаботиться, и с мэрией мы разговаривали, пришел новый мэр, есть надежда, что ситуация будет в лучшую сторону изменяться. Нужны скважины для водоснабжения, еще дополнительно, конечно. И по поводу канализации. Канализация в ужасном состоянии, конечно. А то, что
вот подъезды и все прочее, за 1 год это, конечно, не сделается. Это надо планомерная работа, хотя бы 5-летний план. Сиздер абай салып отурган шаар мыктылары чыккан трибунадан жалпыга айтылган мен градообразующий ишкананы жетектейм деген сөзүнүн маанисин түшүнбөгөнү болду. Градообразующий статусу бул ишканага совет доорунда берилгенин эч ким тана албайт. Новотроицкий деп аталган поселоктун бүт социалдык инфратүзүмдөрүн бир гана кант заводу учурунда жаап турчу. Город сам по себе живет своими интересами, а производство живет сам по себе своими интересами. Учурда абал өзгөргөн. Завод менчик макамына өткөнү бир уч акционерлеринин талабына жараша иштеп калган. Шаарга пайдасы жок. Россиянын мыйзамдарына таянып айтылган градообразующий шаардын жашоо шартын өнүктүрүүчү деген сөз шоуна ишпей калганы Кошойдун учурдагы башкаруучу төбөлдөрүнүн кызыкчылыгынын өзгөрүүсүнө байланган. Иштөө макамында ачыктык, айкындык жок эсе. Салык төлөмдөрү боюнча маалыматты өтүнгөнүбүздө бухгалтерия кызматынын өкүлү берген жыртык кагазда кол менен жазылган цифралар отчеттук маалыматтын жогунун далили. Ал эми бухгалтердин жактырбай кекетип турганы бул ишкана кол тийбес бийиктикке чыгып аткаруучу милдетти жетекчилик гана эмес бүт персоналы башкача түшүнгөнүнөн кабар. Эмнеге акыркы жолугушууга Немченко мырза өзү чыкпай, мындай таймашта дасыккан ардагери Александр Барбалатты чыгарганы суроо деле жаратпады. Улуу жазуучубуз айткандай, бул жашоодогу адамдын парзы жана милдети адам бойдон калуу. Бул мекеменин төбөлдөрүн бара-бара бул парызды аткарууга мезгил алып келүүсү учур шарты. Өлкөбүз уңгу жолу дүйнөлүк бийиктикке багыт алып турат. Заманыбыздын талабы. Эми репортажыбыздын тоо тээр жерине жеттик. Эми муниципалитет өнүгүү саясаты институтунун иликтөөсүн ачып көрөлү. Аймактарды өнүктүрүү, Кыргызстандын жаңы шаарлары жана аларды түптөөгө ким тоскоол болуп жатат деген суроо коштогон иликтелген материалды таптык. Кичи шаарлардын өнүгүүсүндө баланс сакталбаганы, мурдагы шаарларды өнүктүрүү иш-чаралары күчөтүлгөнү 2 ири шаарга Бишкек менен Ошко гана багышталган деген маалыматты быйылкы кыргыз бийлигинин ири шаар борборлорунун жанында орто көлөмдөгү шаарларды колдоо саясаты орто көлөмдөгү 4 шаардын зор өнүгүүсүнө алып келгенин баса белгилептир. Бирок калган 19 чакан шаардын, анын ичинде биз бүгүн сөз кылып жаткан Шопоков шаары кирет. Урбанизацияланган кичи аймактын экономикалык өнүгүүсүнүн потенциалы артта калып жатканынан кабар берет. Биз көрүп жаткан аймактын өнүгүүсү айлана чөйрөгө зыян гана келтирбей, коммуналдык кызмат көрсөтүүдө суроо талап өскөнүнүн далили. Абалды өзгөртө алуунун кандай шарттарын колдонсо болот? Шопоков шаары Сокулук районун түзгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бир бөлүгү. Аренада таймаш жүргүзүүгө учур жеткендей, жаңы шаар жетекчисин колдоо керек. Мэр Раджу Норузбаевдин аракети менен шаарга жаңы суу трассалары киргизилгени күтүлүүдө. Дүйнөлүк банктын грантынын келүүсү чечилүүдө. Жергиликтүү коммуналдык кызматка лизингке жаңы заманбап техника алыныптыр. Алгылыктуу кадамдарды колдоо абзел. Аким кызматы тарабынан коомдук угуулар өткөрүлүп, шаарда өнүгүп жаткан өндүрүш кызматтарынын шаардын өнүгүүсүнө көңүл буруусун партнердук шартта кызматташууга чакырууга мезгил жеткендей. Коммуналдык кызмат тармагын натыйжалуу жандандыруу үчүн кыргыз өкмөтүнүн токтомдорунун ишке ашуусун камсыздоого да мезгил жетти. 2010 жылынын номуру 59 кыргыз өкмөтүнүн токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын ичүүчү суу мыйзамынын алкагында Кошой кант заводу менчигинде кармап турган 8 суу скважиналарын токтоосуз Шопоков шаарынын балансына өткөрүлүшү шарт. Анткени мыйзамда көрсөтүлгөндөй, калкты суу менен камсыздоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигине кирет. Конституциянын 111 беренеси, 1-бөлүгү өз алдынча башкаруудагы жергиликтүү маанидеги маселени чечүүгө берилген укук. Ошондуктан айтылган орган Конституциянын 114 беренесинин 3-бөлүгүнүн негизинде мамлекет алдында жана жергиликтүү коомчулуктун алдында аткарылган иши үчүн жоопкерчилик тартат. Андан бөлөк, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мыйзамынын 27 беренесинин 4-пунктунун 1 беренесинин негизинде муниципалитеттин иштөө тартибине калкты суу менен камсыздоо кирет. Кошой кант заводунун шартында мыйзамга туура келбеген чечим кабыл алынган. Демек жоопкерчиликке башкаруу бийлиги тартылат.
Ошондуктан Александр Ивановичтин ден соолугун аяп көп толкундатпай, өзүнүн жетекчилигине аксакалдык парзын аткарып, суу скважиналарын шаарга өткөрүп берүүсүн сунуштоосун өтүнөбүз. Мындай гана муниципалитет менен өндүрүш тармагын консенсуска жеткизип, заводдун градообразующий макамын күчөтөт деген ишенимде репортажыбыздын 1-бөлүгүнүн соңун жарыялайбыз. Кийинки эфирибиз ушул теманы башка ракурста аткарылганын сунуштайт. Бирге бололу.